Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Жарым-жартылай мобилизация боюнча жарлыкка Кремлдин түшүндүрмөсү. Жарандардын аскердик кызматка чакырылышынын аякташынан сырткары жарым-жартылай мобилизациянын Коргоо министрлигине зарыл болгон башка дагы милдеттери бар. Бул туурасында РИА Новости Россия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песковго шилтеме кылып маалымат таратты. Куралдуу күчтөрдүн алдына коюлган милдеттерди аткаруу зарылдыгынан улам жарым-жартылай мобилизацияга тартуу иштери тиешелүү санга жеткичекти жасала берет. Коргоо министрлиги белгиленген сан толгондугун андан улам жарым-жартылай мобилизация аяктагандыгын билдирди. Токтоду, деди Песков журналисттерге. Ал аталган мобилизацияга жарандарды аскердик кызматка чакыруудан сырткары куралдуу күчтөрдү милдет максаттар менен камсыздоо зарылдыгы сыяктуу башка иш-чараларда кирерин тактады. Бул аскер кызматкерлеринин алдына коюлган милдеттерди аткарышы сыяктуу жана башка дагы бир топ иштер. Аталган багытта иштер улантылып жатат деп белгилеген Песков. Анын айтымында жарым-жартылай мобилизация боюнча чакыруу иштери аяктады. Бул жерде Россия президентинин айткандары менен билдирүүсүнө караш керек. Бирок аталган процесс тууралуу жарлыкта Коргоо министрлигине зарыл болгон башка дагы функциялар белгиленген. Булак Спутник KG. Путин ээп мамлекеттеринин лидерлерине кайрылды. Владимир Путин Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларына, Россиянын жогорку Евразиялык экономикалык кеңешке, Евразиялык өкмөт аралык кеңеш жана Евразиялык экономикалык комиссияга төрагалык кылышына байланыштуу кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу Кремлдин сайтында кабарланды. Миңден ашуун жылдардан бери биздин элдер биргеликте жашап, географиялык мейкиндикти бирге өздөштүрүп келе жатат. Тарыхый тагдырды биргелешип түшүнүү, көп кылымдык чарбалык байланыштарды сезип, биримдикке кирген өлкөлөрдүн элдеринин маданий жана социалдык жалпылыгын сактоо, бекемдөө биздин ишмердүүлүктүн ийгилигинин башаты. Россиянын 2023 жылдагы төрагалыгында приоритеттерди ишке ашырууда. ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн колдоосун жана өз ара тыгыз кызматташууну күтөбүз. Биздин элдердин бакубаттуулугу үчүн интеграциялык кызматташууну өнүктүрүүдө биргеликте салмактуу жаңы жыйынтыктарды жаратабыз деп кайрылган Россия лидери. Эске салсак, Путин буга чейин 2023 жылы ЭЭПти өнүктүрүү приоритеттерине токтолгон. Россиянын төрагалык алдында өтө турган саммитте илим, техника жана билимге байланыштуу маселелердин үстүндө иштөөгө басым жасалат. Кесиптештерибизден студенттердин академиялык жана тажрыйбалык алмашуусу тууралуу идеяларды күтөбүз. Интеграциялык күн тартибине ишмердүүлүк, ыктыярчылык, маданият жана спорт жаатында долбоорлорду колдоо менен жаштарды туризм, тарых, социалдык жана этникалык баалуулуктар аркылуу тартууну пайдалуу деп ойлойбуз деген ал Бишкекте болгон жогорку Евразиялык экономикалык биримдиктин жыйынында. Путиндин кайрылуусун толугу менен Кремлдин сайтынан таанышууга болот. Булак Назар Ньюс KG. Таласта 23 жаштагы кыз муз тээп бара жатып унаага урунуп каза болду. Таласта жылгаяк тээп келе жаткан 23 жаштагы кыз унаага урунуп каза болду. Бул тууралуу Супер KG порталына Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кырсык 21 январ күнү Бакай Ата районунун Көк Таш айылындагы муз аянтчасында болгон. Анда баллон менен жылгаяк тээп келаткан кыз Volkswagen Vento үлгүсүндөгү унаага урунган. Тилекке каршы 1999 жылы туулган кыз ооруканага жетпей каза болгон. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кийинчерээк толук маалымат берилерин билдирди. Булак Супер KG. Айыптоочу Болот Назаровду 10 жылга эркинен ажыратууну суранды. Төкмакын Болот Назаровга козголгон кылмыш иши боюнча сот отуруму 19 январда Чүй облустун Москва райондук сотунда каралды. Бул тууралуу Назаровдун жактоочусу Бакыт Автандил тарабынан маалым болду. Жактоочунун айтымында отурумда мамлекеттик айыптоочу Назаровду 10 жылга эркиндигинен ажыратууну суранган. Белгилей кетсек, Болот Назаровга кылмыш жаза кодексинин
тоноо беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ал 2022 жылдын 9 ноябрында Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан тоноочулукка шектелип кармалган. Булак суу беркежи. Пакистан жарыксыз калды. Пакистандын дээрлик бардык аймагында электр жары коюшту. Бул тууралуу өлкөнүн энергетика министрлиги Twitter аркылуу билдирди. Американын CNN телеканалынын маалыматы боюнча 220 миллион адам электр энергиясыз калды. 23 январда эртең мененки саат 7:34 өлкөнүн энергетика системасында авария болду. Учурда калыбына келтирүү иши жүргүзүлүп жатат дейт Пакистандын энергетика министрлиги. Электр энергиясы качан берилери белгисиз. 3 январда Пакистандын премьер-министри мамлекеттик ведомстволорго электр энергияны сарптоону 30% азайтууну тапшырган. Ал чиновниктерге кеңселерди электр жарыгын ашыкча пайдаланууга жол бербөөнү, бардык базарларда 20:30да, ресторандарды 22:00 жабууну тапшырган болчу. Мындай чектөөлөр электр энергияны импорттоодо $273,4 миллион үнөмдөөгө багытталган. Булак Назар Ньюс кежи.